Биринчи сурообуз мындайча: жакында эле Аллах Тааланын улуу жолунан кайтып келдиңиздер. Адеп усулдарын үйрөндүңүздөр, музакара амалын өттүңүздөр. Аллахтын жолунда амалдар канчага бөлүнөт? Жана ошолорду такалбастан ирети менен айтып берген агаларыбызга белек даяр. Анда эмесе ортодон баштайлы. Аксакал ата биринчи кол көтөрдү. Аллахтын жолунда кылынуучу амалдар канчага бөлүнөт жана алар кайсылар? Ирети менен айтып бересиз. Аллахтын жолунда амалдар 8 иштимай, 8 инфрада амал болуп 16 бөлүнөт. Машалла, бул жакта жаңылар болсо ачыктай кетсеңиз, иштимай деген кандай, инфроди деген кандай? Иштимай амалы жалпы аткара турган амалдар. Анын биринчиси сапар. Машалла. Экинчиси машвара. Үчүнчүсү талим. Туура айттыңыз. Төртүнчүсү гаш. Үчүнчүсүн талим дедиңиз, Талим. Төртүнчүсүн эмне дедиңиз? Тамак үчү чогуу иштимай амалга кирет. Кечиресиз. Ирети менен болбой калды. Жаныңыздагы эле байке көрүп коюңуз. Аллах жолунда иштимай амалдар: биринчиси сапар, экинчиси талим, экинчиси машвара, үчүнчүсү талим, төртүнчүсү парыз намаздар, бешинчиси гаш, алтынчысы баян, жетинчиси тамактануу, сегизинчиси эс алуу. Машалла, эми жарымы калды. Инфра амалдар экиге бөлүнөт. Күндүзгүсү 4-тө. Биринчиси даават, экинчиси үйрөнүп жана үйрөтүү, үчүнчүсү кызмат, төртүнчүсү мухасаба. Машалла, эми түнкүлөр калды. Түнкү амалдар дагы 4-тө. Тахажжуд намазы, андан кийин Куран окуу, зикир, андан кийин дуа. Машалла. Колдоп коесуздарбы? Машалла, машалла. Келиңиз ага. Белегиңизди алып кетиңиз. Атайын сиздерге өзүнчө мына бул кошумча суроо катары болду. Жана ифтарда ашказанга жакшы эле минет кылдык, азыр баш казанга минет кыл деп ушул суроону узаттык. Келиңиз. Бул жактан атайын дааватчыга керектелүүчү буюмдарды бердик. Башта болсун топуңуз, ак кийимди кийиңиз, мисвак менен тесмени бирге алып жүрүңүз. Машалла, Алла разы болсун. Эми негизи суроолорго өттүк, туугандар. Өткөндө билесиздерби, сиздерге тажвид боюнча дагы суроолорду узатып турабыз дегенбиз. Мунусунда кайсы тамганы сурайбыз? Баарыңыздарды кыйнаган айын тамгасын сурайбыз. Анан ро тамгасы жана нун тамгасы. Ушул 3 тыбыштын махражын айтып берген аталарга белек бар. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ушул айын деген мына тамакты кыскан жерден чыгат. Айын. Чыгарып берип атасыз, бирок каяктан чыгыш керек? Тамактын ортосунан. Тамактын ортосунан. Бул жоңузду кабыл алдык. Ро менен нунчу? Ро деген тамга бул мына тиштин ортосунан чыккан ро тамгасы. Жок. Тагыраак айтып бериңиз. Тагыраак. Мына бул жерде байкем бар экен, машалла. Берип коюңузчу. Ассаламу алейкум жамаат. Алейкум ассалам. Ро тамгасы үстүңкү таңдайдан чыгат. Үстүңкү таңдай өзү эле чыгып кетеби кандай? Жок, тил үстүңкү таңдайга тийгенде ро чыгат. Тийгенде. Туура айттыңыз. Нун дагы тиштен таңдайга жакын үстүнөн чыгат. Тил үстүңкү таңдайга тийип, нун да ошол жерден чыгат. Маңдайдагы тишке тийип, учу. Тилдин учу маңдайдагы тишке тийиш керек, нун чыгат. Өтө жакындаттыңыз, бирок жооптор эмес. Кана оң тараптан убада берди элек. Келиңиз байкебизге. Нун дагы таңдайдын тиштен өдөрөөк, азыркы ро чыккандан кичине өдөрөөк чыккан. Кичине өдөрөөк жерден, Кичине нун. Кечирет, тескери болуп калды сиздики, бирок сиз дагы жакындаттыңыз. Кана байкебиз барбы? Мына бул жакта. Байкебиз көрүңүз. Нун тамгасы тилдин астыңкы үстүңкү тишинен астынан тийип чыгат. Окшобой калды. Экинчи этаж, кайра ата. Үчүнчү жоопту туура айтты атабыз. Нун тамгасы дейт. Тил эки кашка тиштин бүйлөсүнө жана мүлкүнө тийиш керек дейт да. Эгерде сиз азыр буга чейинки эки жоопту кайталап берсеңиз, белек сиздики анда. Катуу айтыңыз, Анаке атага. Туура айттыңыз, ро тыбышы нундукунан бир аз өйдөрөөк жактан, Айын алкымдын ортосунан. Машалла, жооп туура болду. Баракелде, машалла деп коюңуздар. Сиздей бир аксакал айткан экен. Неберемдей устаздан сабак алып жатамын, чыгара албай айынды мен өзүнчө мен капамын депчи. Келиңиз, машалла. Билекти алып кетиңизчи. Айын тамгасы, жаңы эле атабыз айтып өткөндөй, алкымдын ортосунан чыгат. Бул жактан дагы шериктеш ха тамгасы да чыгат. Ал эми нун тыбышы болсо, бул тилдин учу эки кашка тиштин мүлкүнө тийген жерден, ал эми ро болсо, ошондон бир аз эле өйдөрөөк жерден таңдайдын алды жагына тилдин учу тийген жерден чыгат, машалла. Кийинки суроону билесиздер. Макал лакап.
бир хадис айтабыз, ага ылайык макалды издеңиздер. Анда эмесе кулак төшөңүздөр. Ад-дуnya сижнул му'мин ва джаннатул кафир. Дүйнө момундун капасы, ал эми капырдын бейиши дейт. Буга ылайык макал барбы? Ойлонуңуздар. Ага чейин биз атабызга белең берип коелу. Келиңиз атаке. Белеңиз кут болсун ата. Жооптор даяр болуп калыптыр экен. Ортодо байкеден биринчи. Мейли келиңиз, жакынырактан баштайлы. Сизге кайталап коеюн, дүйнө момундун капасы, капырдын бейиши дегенге макал барбы кыргыз элинде? Ооба бар, бирок айтып көрөйүн. Бисмиллахиррахман. Эненин таманын астыда. Бейиш эненин таманын астында. Астыда. Бизде хадисте эне деген сөз жок экен да, кечиресиз байке. Биз барбыз дейт, канаки. Ким? Ойлонуңуздар. Дүйнө момундун капасы, ал эми капырдын бейиши. Kafirlerin beyişi Müslümanlar için bu dünya Müslümanların kapası. Бул сиз тараптан макал. Машалла, машалла. Ата бабалар айтканын айтыңыздарчы. Мусапыр болмойча мусулман болбойсуң. Окшобой калды байке. Ойлонуңуздар. Байкебиз бар экен. Азыр 2-3 жоопту кабыл алабыз. Эгер такыр жакындай аткан болсо, бир аз дагы мүмкүнчүлүк беребиз жардамдашып. Жаштыкта берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Бул да жакшы мазмунда макал, бирок бул эмес. Сол тарапка. Куран момундун куралы. Машалла, машалла. Арттагы байке берип коюңуз. Бул дүйнөдө жолоочудай болуп жаша. Жок, ал башка хадистин. Анда жакындатайлы, кандай дейсиздер? Ким Кудайга ишенсе, уландысы бар. Ким Кудайга ишенсе. Мына ушул макал жооп болуп эсептелет, уландысын айтсаңыздар. Арт жакта бир инибиз бар экен. Келип коюңуз жакындап. Дагы кимде бар жооп? Ким Кудайга ишенсе, барар жери бейиш болот. О, жакшы макал айттыңыз, бирок бул эмес. Байкебиз бар экен. Кудай деген кур калбайт. Машалла, эрте чыккан жөө калбайт деп коесузбу? Мындай кылайлы анда, дагы жакындатайлы. Бул жакта карыке бар экен, машалла гана. Ким Кудайга ишенсе дейт карыке? Hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri. Буга hadis дал келген hadis эме макал. Ким Кудайга ишенсе, колу буту ишен деген hadis. Баракелде, машалла деп коюңуздар. Машалла, машалла мынакей. Карысы бар, нырысы бар деп бул жакта айтса болот, машалла. Сизге дагы белек. Белеңиз кут болсун. Чоң рахмат. Дагы бир рет кайталап коелу. Дүйнө момундун капасы, капырдын бейиши деген пайгамбарыбыздын куттуу хадисине төп келип, ата бабалар ошондон элген акыл катар айтып кеткен макал бул: ким Кудайга ишенсе, колу буту кишенде дейт. Албетте, мусулман адам үчүн бул дүйнөдө чектер бар. Арамдан сактаныш керек, адалдыгын аткарыш керек. Ошол себептен бул жерде окшоштук кишенге окшоштурулду. Кишен албетте кордук эмес, балким бул ошол тозоктун азабынан сактай турган кишен деп түшүнсөк болот. Эми акыркы суроо туугандар. Билесиздер, бул контекст, бир окуядан үзүндү айтабыз, улайсыздар. Даярсыздарбы? Сен ит болчусуң. Жакшылап ойлонуңуздар, Фазаил Амал, Фазаил Садакат китептеринде келген. Кээде анча-мынча таалимде үлгүрөп кеткен зыяны да ушул жерде тийип калат. Канакей? Келиңиз. Микрофон берип коесузбу? Сен ит болчусуң деген bir залым падышага айтат: сен ит болсуң, итти которун дарылап эметкен үчүн сени кечирдик деп Алла Таала айтат. Сиз аябай жакындаттыңыз. Эгер толук айтып берсеңиз белек сиздики. Bir залым падыша болот. Аскерлер менен келатканда бир итти көрүп калат. Жокерлерин айтат: бул итти алып барып карап тургула, мен сапарга бараттым эле, келип өзүм карайм дейт. Машалла, жакындатып атасыз. Анан сапардан келип отту жагып, ошо иттин жанына сыртын май менен сүртүп, которун дарылап, анан тиги дүйнөгө кетет. Тиги дүйнөдөн Алла Таала айтат: сен ит болчусуң, сен итти сага жөнөткөнбүз, ошон үчүн күнөөлөрүң кечирилди деп. Атабызга дүңгүрөгө машалла. Машалла, келип коюңуз атаке, келип коюңуз, белек сиздики. Алла кабыл кылсын. Окуяны толугу менен баяндап коелу. Сен ит болчусуң деген окуя бул Фазаил Садакатта келген окуялардан. Бир Бухарада залым падыша бар эле дейт. Күндөрдүн биринде ошол иш сапар менен улоодо кетип бара жаткан мезгилде көчөдөн бир котур итти көрүп калат экен. Ал ит болсо сууктан үшүп калыптыр. Анан баягы жүрөктөгөн бар экен, баары бир мээрим төгүп, көзүнө жаш келип, анан баягы кызматчыларына айтат экен: мен сапардан кайтып келгенге чейин муну үйгө карап тургула дейт экен.
Анан кайра кайтып келгенден кийин ошол итке суу койдуруп, тамак берип, үшүп калган себептен жанына от жактырып, анан жанагы которун дарылаш үчүн майдан сүртүп кездемеге ороп коет экен. Ошентип 2 күн өткөндөн кийин баягы залым падыша дүйнөдөн өтөт имиш. Анан ошол падышанын залымдыктарын, бузукулук иштерин билип жүргөн бир улуу такыба олия кишинин түшүнө залым кирет экен. Ошондо баягы такыба киши сураптыр. Сизге эмне болду, кандай мамиле болду дегенде, ал айтыптыр, Аллах Таала мени тирилтип айтты, сен ит болчусуң. Мындайча айтканда сен иттин иштерин кылчусуң, сага итти жөнөтүү менен сенин күнөөңдү кечирдик дептир Аллах Таала. Караңыздар, Аллах Таала пендесинен бир кичинекей эле кыймыл аракетинен ыраазы болуп койгонго даяр. Ошондуктан биз бул кыска жашоодо кичинекей болсун, чоң болсун, ар бир амалдан Алланын ыраазылыгын издешибиз керек экен. Аллах Таалам баарыбызга ушул кечирим күндөрүндө кечирим насип кылган болсун.